Сузакта 9 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан кыздын сөөгү табылды. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 18 ноябрдан бери дайынсыз болуп жаткан 9 жаштагы Сумаянын жансыз денеси райондун Арал айылындагы сайдын жээгинен табылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Ички иштер кызматкерлеринин оперлери сөөктү чыгарып, экспертизага алып кетишти. Маалыматка ылайык, анын жансыз денеси бүгүн 27 ноябрда саат 17:30 чамасында табылган. Анын жансыз денеси суу аккан сайдын жээгинен табылган. Азыр милиция кызматкерлери иштеп жатышат деп ОИБнин маалымат кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, 2012 жылы туулган Сумая Хосилжанова 18 ноябрь күнү Сузак районунун Сузак айылындагы үйүнөн мектепке түшкү саат 12:40 чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Аны издөөгө милиция кызматкерлери, жүздөй тургундар жана атчандар тартылган. Кечээ 26 ноябрда кыздын атасы аны табууга көмөк берүү үчүн президентке жана УКМК төрагасына кайрылган. Булак лайк чекиткейжи. Уялчак орой депутат Жолдошбаевди эл качан ташпаранга алат? Депутаттар эл менен кошо автобуска түшсө уялып кете турган уялчак депутатыбыз бар. Учурда ал контейнер менен бир энени о дүйнөгө узатыптыр дешип, аны ташпаранга алабыз, үйүн өрттөйбүз дегендер көп. Биз укуктук мамлекетпиз, ошондуктан жоопту сот берер. Алар Шректен акча алып эле туура эмес жыйынтык чыгарып коюшпаса, кызы депутаттыкка талапкер го, элдин камын ойлонуп жүрүшөт деген жалган сөздөрдү, убаданы берип уят деген нерсе жок буларда. Камчыбек Жолдошбаевдин жашаган үйүн, короо жайын көрсөңөр, короосу үйү өзүнчө эле бир хан сарай. Анан адам болсо кичине мээримдүү, жүрөгү болсо ушул бирөөнүн эшигинин алдына кирейген темир контейнерин кантип койду. Эшигин тосуп, бул депутаттар жалаң өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жан талашып иштеп, жеп ичип, коррупционер болуп көнгөн да. Мыйзам алдында жооп берсин жеп ичкендерин казып, жоопко тартыш керек. Ушул депутаттар эле жашап калган карапайым элди бир жактан кул кылып, айдап келгендей мамиле жасашат. Уялам депутаттардын жөө жүргөндөрүнө деп кайсыл бети менен айтты эл үчүн иштеген киши эл менен кошо автобустарга, маршруткага түшүп, элди аралап иштейт. Мамлекетти тоноп, өздөрүнө заңгыраган хан сарайларды салып, бизнестерин коргошуп, жан талашпай мамлекетти ушул абалга жеткирген депутаттар Кудайга койдук жыйып терген мал мүлктөрүнө кошулуп көмүлүшсүн. Мүлкүн бүт конфискация кылыш керек. Хан сарайын 2 гектар жердеги салынган квартирада жүргөн кедейлерге алып бериш керек. Бул Шрек бир апаны өлтүрдү контейнерге кыпчып. Аны ошол контейнерине камаш керек. Укук коргоочуга кошуналары арыз жазышсын, кылмыш иштерин козгошсун. Байлыктарын мамлекетке же кедей жесир кембагалдарга таратып бериш керек. Бул депутатты ташпаранга алган да аздык кылат. Ташпаранга алуу бул элдин чечими менен болот. Илгери зөөкүр адам чыкса, эл ташпаранга алып коюшчу экен. Камчыбек Жолдошбаев качан жакшы сөз сүйлөчү эле, жасаган коммерциялык иштери да орой одоно бузуу менен келе жатат өмүр бою. Анда-санда ит капкансып чоочуп тура калат да түшүндө көргөндөрүн эл алдына жая салат. Кытайда болсо мындай жиндилерден эбак арылмак. Мындай вирустарды тез арада талкалаш керек. Үй бүлөсү менен өйдө карабай турган кылыш керек. Дароо камап салыш керектиги элдин талабы. Адам өмүрүн кыйды. Эл журт ушул акмакты ташпаранга алалы деген сунуштарды көтөрүп жатат. Бул депутаттын айбандыгынан бир адам каза болду. Бул адам эмес, айбандан да жаман иш кылды. Ташпараң аздык кылат. Муну 2 контейнердин ортосуна тирүүлөй кыйнаш керекпи? Кудай жазасын берсин, терисин сыйрыш керек. Чимкирик депутаттар өз аттарын тирүү кезинде көчөлөргө койдура баштаган. Айтылуу уялчак Камчыбек Жолдошбаев сыяктуу ачылуу депутат бул буржуй жакында эле өзү туулган Ат башы районундагы Кызыл Туу айылынын бир көчөсүнө атын койдуруптур. Буларга мыйзам жокпу? Эгемендүүлүктү жаңы алганда эле дагы бир депутат Турдакун Усубалиев өз атын Теңдик завхозуна койдурган. Бирок колхоз совхоздор тарап кетип, аны аты түбөлүккө калбай калды. Мейли Усубалиев 25 жыл эл башкарды, эмгеги бардыр. Ал эми Жолдошбаев кайсы эмгеги үчүн өзүнүн аты тирүү кезинде көчөгө койдуруп жатат? Мурун көзү өтүп кеткен татыктуу адамдардын атын коюша турган.
Эми Жолдошбаев акча берип көчөнүн атын сатып алып жатат окшойт. Бирок Жолдошбаевдин чимкирик депутаттар арасында авторитети бар. Анын ою боюнча депутаттар элден бийик турушу керек. Ошол үчүн эл түшкөн автобустарга түшпөй, элдин салыгынан чогулуп, депутаттарга ыйгарылган кызматтык иномаркалар менен гана жүрүп турушу керек. Депутаттардын эл түшкөн автобустарга түшүп турганы уят анын оюнча. Ойлоп көрсөк, депутаттарды электорат шайлайт. Эмне үчүн эл менен кошо депутаттардын жүргөнү уят. Көп мамлекеттерде депутаттарды коелу. Президент, министрлер велосипед минип алып эле жүрүшөт. Велосипедчен өкмөт башчыларын көргөн эл аларга кантип жамандык кылышсын. Тескерисинче эл менен кошо жүргөн өкмөт башчыларына сүйүнөт. Жогорку кеңеште кабинеттери бир четинен оңдолуп, чимкириктер орун ала баштаганда президент Жээнбековдун кабинетине балпыйып барып, Талант Мамытов отуруптур. Ал эми мурунку спикер Дастан Жумабековдун кабинетине Көпөз Камчыбек Жолдошбаев көчүп барды дешет. Көрсө ал жогорку кеңештин ремонтуна миллион сом берип, бул кабинетти сатып алган дешет. Ошол үчүн да өзү да чоң, сөзү да өтүмдүү болуп, калгандары койчу эме, аны менен эсептешип болбойт. Чыр неме, былжытмага тийишпей эле коелу, билген намазын окусун. Ансыз да биздин кетээрибизге аз убакыт калды дешип тынчышкан окшойт. Бирок ал буга тойбой өз атын көчөгө тирүү кезинде койдуруп жатканы таң калыштуу. Бишкек шаарындагы Таксим кафесин иштеткен түрк ишкери Али Ифлазоглу жергиликтүү басылмалардын бирине депутат Камчыбек Жолдошбаевдин адамдары өмүрүнө коркунуч жаратып жаткандарын айтып кайрылган. Анын айтымында ага ар түрдүү адамдар телефон чалып, өлтүрүп кетебиз деп коркутууда. Мен 10 жыл мурда Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Балтика деген кафенин ордунун ижарага алгам. Айына ижарага 20 000 сом төлөп келем. Бирок эч кандай дүмүрчөк беришпейт. 2017 жылы кафени кеңейтейин деп жердин ээсине кайрылгам. Бишкек башка архитектурасынын муниципалдык жерди ижарага кошуп алыш керек болчу. Жердин ээси Чынара Султанбекованын атасы Эрнис менден $70 000 алып, документтерди бүтүрөм, сен сала бер деп айткан. Мен акчаны берип курулушту баштагам. 2018 жылы Бишкек мэриясынын кызматкерлери келип, мыйзамсыз курулуш кылыптырсың деп, кафени жаңы эле кеңейтилип салынган бөлүгүн түрттүрүп салышты. Мен Эрниске барсам эч кандай документтерди бүтүрбөптүр. Мен сенден эч кандай акча алган эмесмин деп койду, дейт Али Ифлазоглу. Түрк ишкеринин айтымында ага азыр ар түрдүү коркутуп үркүтүүлөр болууда. Атүгүл өмүрүнө кол салуу болуп, мыйзамдан коркпогон адамдар ишкерди травматикалык тапан менен атып кетишкенин айтат. Бир машина келип токтоп, ичинен бир нече албурлуу жигиттер түштү. Кафе жөнүндө сүйлөшүү керек деп коркута баштап, бутума травматикалык тапанча менен атып жиберди. Мен Түркиядагы туугандарым сарсанаа болбосун деп эч кимге айтканым жок. Ал адамдардын арасында жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин дагы балдары бар болчу. Себеби ал Таксим кафесин сүздүрүп, бул жерге бизнес-борбор салгысы келип жатат. Мен кафени салуу үчүн Түркиядан ири суммадагы насыя алгам. Дагы 2 жыл төлөшүм керек. Ошондуктан айлам кетип жатат, дейт түрк ишкери. Али Ифлазоглунун айткандары канчалык деңгээлде чындыкка дал келет азырынча белгисиз. Бирок мындай ушак айыңдарга эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаевдин да үн катпай келгени ар түрдүү ойлорго кептейт. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Озоде хорокто дагы ок атылды. Эркин Европа азаттык үналгасынын тажик кызматы Тоолу Бадахшан облусунун борбору хорокто нааразылык акциялары, кагылышуулар уланып жатканын жазды. 27 ноябрда чогулган элдин алдына чыккан Тоолу Бадахшан автоном облусунун жетекчиси Алишер Мирзонаботов аларды тынч таркап кетүүгө чакырган. Ал имаратка кирип бара жаткан учурда митингге чыккандар таш ыргытып ок атылган. Натыйжада бир нече адам жарадар болгону кабарланууда. Айрымдары 4 киши жараат алганы жазышса, кээси 2 киши жабыркаганын билдиришти. Бийлик бул кабарды ырастай элек. Бул күнү дүйшөмбүдө тажик бийлигин жактаган ондогон адамдар Бириккен Улуттар уюмунун өкүлчүлүгүнүн алдына чогулган. Алар хороктогу кагылышуу учурунда каза тапкан күч кызматкерлеринин сүрөтүн көтөрүп чыгып, Бадахшан Тажикстандын бир бөлүгү, күнөөлүүлөр жазалансын деген урандарды чакырышты.
Күбөлөрдүн озодиге кабарлашынча, чогулгандар буунун өкүлчүлүгүнүн имаратынын дарбазасын каккылаган. Аларды укук коргоо органдарынын кызматкерлери токтоткон эмес. Окуя болгон жерде бир нече тажрыйбалуу кинооператорлор барган. Ошол маалда акция уюштургандардын алдына бадакшандык 10 адамдан турган топ келген. Алар чогулгандар көтөрүп турган плакаттарды айырып, алардын талабына нааразылык билдиришкен. Мындан кийин милиция эки тараптан тең 20 кишини кармап алып кеткен. Акциянын калган катышуучулары тараган. Тажикстанда 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда 29 жаштагы Гулбидин Зиёбеков өлтүрүлгөндөн кийин ондогон адамдар нааразылык билдирип митингге чыккан. Алар маркумдун сөөгүн облустук администрациянын имаратына алып келип, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. Митингде чогулгандар менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери кагылышып, 3 адам набыт кетип, 10го жакын демонстрант ар кандай деңгээлде жараталган. Кагылышуудан жабыркагандар арасында коопсуздук күчтөрүнүн 5 кызматкери бар. Бул күнү Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында да нааразылык билдирген жүздөгөн киши чогулган. 26 ноябрь күнү эртең менен нааразылык акциясы уланып, Хороктун жана анын тегерек четинин ондогон тургундары акимчиликке келген. Митингчилер түнү бою акимчиликтин жанындагы аянтта өткөргөнү кабарлады. Хорок Тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору. Ал аймак Кыргызстандын Чоң Алай району менен чектеш. Булак Азаттык Чекит.орг.